Бардык саясий партияларга массалык маалымат каражаттарынан бекер эфир аянтчылар берилип жатат. Ал эми башка шайлоого чейинки үгүт иш-чараларын Борбордук шайлоо комиссиясы менен мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары камсыз кылган. Кырып кетет элек баарын тынччылык жолу менен баягы үгүттүү жумуштарын өткөрүүгө. Анан болсо азыркы учурда мындай бир жалап түшүп же болбосо биздин укугубузду аябай катуу тебелип атат деген бир маалымат түшө элек партиялардан. Азыркы үгүт иш-чаралары Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу комиссиясы жана серепчилери тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Учурда партиялардын дээрлик көпчүлүгү ката кетирип алуудан коркуп этияттап калды. Айрым мындай айтканда бир аябай эң төмөнкү деңгээлде балким бир административдик ресурстар болушу мүмкүн. Себеп дегенде баягы ушул органдын жетекчиси же болбосо ошол убакта бир кызмат кылган бир адамдар өздөрүнүн кол алдындагы кишилерге таасир эткенге бир аракеттер болушу мүмкүн. Бирок андай болгон учурда деле ошондой нерсеге учураган адамдар деле өздөрү арызданып укугубузду коргоп бергиле деп кайрылган учурлар аз болуп атат да. Санариптештирилген заманбап добуш берүүдө административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу одоно катачылыктарга жол берилбейт. Добуш берүүнүн техникалык сырларын бузууга эч мүмкүн эместигин шайлоочулар эстерине бекемтүүш керек. Ар бир шайлоочу өзү татыктуу деп санаган партияга добуш бере алат, ал эми тартип бузгандар сөзсүз түрдө жазаланат. Эгерде ошо добушун саткан адам өзү ошо укук коргоо органдарына келип ушундай акча каражаты таркатылып жатат деп билдирсе, анда ал жоопкерчиликтен бошотулат. Шайлоо мыйзамына июль айында кирген жаңы норма боюнча добушун саткандар 1000 сом өлчөмүндө айып пул төлөйт. Добуш сатуу боюнча кайрылуулар болуп атат. Ал боюнча өзүнчө ыкчам чара көрүү координациялык тобу бар. Ошо топ реестр жүргүзүп ошол боюнча карайт да. Бирок азыр каралып аткан фактылар бар. Ошондой эле административдик ресурс колдонуу фактысы катталса да айып пул төлөп жазаланат. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала То 24.